30 жылдык тарыхы бар инсан тобу бүгүн бизде конокто. Алардын мүчөлөрү Канат Жумашев, Эркин Мерканов жана Тынай Алыбаев бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Амандыкта жүз көрүшүп саламдашып турганыбыз абдан кубанычтабыз. Мен кесиптешим айтып калбадыбы? Биздин чыгармачылык жаатта, шоу-бизнес жаатында деп айтсак болот, 30 жылдан бери тарыхы бар бир топтордун бири депчи. Мына 30 жылдан бери кандай деген өзгөрүүлөр болуп кетти, туурабы? 30 жыл арагында кандай деген ырлар чыкты деп айтсак да болот да. Анан бүгүнкү биздин негизги темабыз устат шакирт деп аталат. Мына ошонун негизинде сиздер менен биз кененирээк маек кылганга атайын студияга чакырып отурабыз. Аман эсен келип алыпсыздарбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Рахмат. Жакшы шүгүр. Салам. Сынай бекени көрүп алайбы. Сүйүн атам мен анткени кичинекей кезинде көрүп жүрөм. Эми кайра карасаңыз отуруп албай. Күйөрман болду. Ооба, сиз баягы күйөрман деп калдыңыз. Ар бир нерсе өзүнүн убакыты сааты болот экен. Анан ар бир нерсенин буйругу болот экен да. Кыргыздын жакшы сөзү бар го, буйрук жейсиңби, куйрук жейсиңби дегендей. Мына ошонун негизинде бүгүн буйруган күнүбүз дагы инсан тобу менен болуп турат. Айтсак, Эркин байке, мына инсан тобуна 30 жыл болуп калыптыр да чыгармачылыгына. Бирок ушул инсан тобунда башында ушундай өзгөрүүлөр да болгон, башка солисттер да болгон дегенде, анан аягында келип мына Тынай менен токтоп, Кудай буйрса ушул инсан тобу, азыр инсан тобу десе, солисти Тынай, анан Канат Жумашев деп таанышат да. Негизи эле ушул инсан тобунун түптөгөндө атында инсан деп койгонсуңуздар да, ушул жетекчиде сиз болушуңуз керек. Ушул эмне себептен бул инсан деп коюлуп калган? Ушудан баштайлычы. Топтун аты. 90-жылдары мунун аты Эмил Турусов деген атын койгон. Ошо биз мурун 85-жылдан баштап иштеп жүргөнбүз. Алда музыкант, өзү бас-гитара ойночу. Анан ошо мединституттан чогулганбыз биринчи жанагы мурун бар эмес институттун астында. Вия, самодеятельный. Мен анда мектепте окутчу, мен 90-жылы ошол инсан деп койгон. 90-жылы немеден кийин, жана союз тарагандан кийин жаңы кыргыздын немелери сөздөрү пайда боло баштады. Анан ошо инсан деген мен ошо биринчи жолу уккам. Кайдан Турциядан келди, анан өзү айтты ошондой мындай немеде инсан деген личность деген сыяктуу да. Ошондо биз да ошо личность бололу деп ошо Эмил Турусов деген ошо койгон болчу ошо атты. Негизи эле ушул топто мырзалардын баягы башы бириккендиктен көбүрөөк пикир келишпестиктер сөзсүз түрдө болбой койбойт. Анан ушул жаатта деги эле кандай баягы милдеттер, кандай шарттар коюлган сиздерге, Тынай беке? Ушул топто сен мындай кылганга болбойт депчи. Топто иштеш кыйын да, эми ар бир кишинин өзүнүн характери эмеси болот, мүнөзү болот. Адам деген жылкы мүнөз болот дегенде. Анан кичине мындай болсо эле кичине көбөбүз дегендей жок. Эми топто негизинен эркек кишилер болгон жакшы да, мындай сүйлөшүп, кээ бирде эркекче сүйлөшүп, бат-бат сөз чечишкенге болду деген. Анан кыз кишилер болсо кыйыныраак. Алар эркек болот. Кечиге уктайт, таранат. Анан эми алардын түшүнөбүз да, биз жакшы көрөбүз аларды. Анан ошол эле эми группа топто болсо ар кимдин өзүнүн иши болот да. Урмап болсо, аспап болсо урат. Ырдасаң, ырдайсың. Ыр жасып, аранжировка кылып, клавишада ойногон Эркин, бас-гитарист. Ар ким өзүнүн кылып аткан ишин багы жакшы, хотя бы 98%ке жазап берсе, ошондо жакшы болот да. Багы и звук болот, и оюн болот, анан манай да жакшы болот да. Бирөө тартып турса, анан багы бүткөндөн кийин анан "Я" деп сүйлөшөбүз да. Эмне болду деп. Неке, Канат мырза, сиздин милдетиңиз кандай дал ошол топто? Менин милдетим эң оңой эле. Эмне жумшат карас дегендей. Мен эмне жумшам, урма асматта ойнойм өзүм. Эркин менен Нурлан байкелерим 98-жылы ушул Нурлан байке чакырып, жүргөнат биз менен ойноп көрчү деп. Ойносом анан балдарга жагып, жигиттерге жагып, анан мүнөз жактан биринчи жолу мүнөз жактан деп ойлойм да. Мүнөзүм жаккан үчүн мени ошо топко алышты деп ойлойм да. Жылдызы келишип калып, ошо ойлорубуз дагы бир болуп дегендейчи. Умтулган максатыбыз да бир болуп, ошентип топко келип, ошондон бери иштеп келатабыз. Чоң.
Инсан тобу деп мына бир жылдары ушундай бир өзүңөрдүн чоң популярдыкка ээ болуп турган учурда дагы концерттерде берип жүргөнсүздөр. Эми азыр концерт деген нерсе мына пандемия учуруна байланыштуу андай нерселер токтоп турат. Бирок кийин дагы ушул чыгармачылыкты кайра өркүндөтүп, элге жагымдуу бир жаңы нерсени тартуулайын деген максаттар барбы, Эркин мырза? Албетте биз ал тартууламай ойдо ар дайым да. Анан кээде азыр ар бир жылдыздын бир топтоо же ырчынын бир өзүнүн эмеси келет. Убагыты аябай мындай пик болот. Анан ошол пикти кармап туруш керек. Анан кээде алар кармайт. Бизде ошондой биз кааласак ырдайбыз, кааласак ырдабайбыз дегендей мындай музыканттар мындай свободно полета дегенде. Анан бирок азыр ошо кайра жакшылап ырдап элдерге хотим, ну, чтобы о себе опять дать знать. Ушундай ойлор бар, буюрса дагы дүңгүрөтөбүз, даңгыратабыз дегенде да. Лакаладупа. Ушундай топ көрдүңүзбү? Тамаша бир бири менен ушундай тамашалашып жакшы сөздөрдү айтып дегендей, анан инсан тобун баарыбыз жакшы билебиз. Ар бир илимдүү дегендей жөнөкөй эле бир музыканттар же жөнөкөй бир команда чогулган эмес. Мисалы мен Эркин Байкемди билем, Мукаш Абдыраевди аяктап, ошакта окугансыз. Мен өзүм Абдыраевскимин да. Мукаш Абдыраев. Бирок баары мындай экен да, убакыт сааты флейтистмин. Анан кен ошо үйлөмө аспап боюнча. Бирок убакыт деген мындай экен, ар ким өзүн таразылап, убактысы келгенде бирөө алып баруучу, бирөө ырчы болуп кетет дегендей. Бул нерсе көбүрөөк мага алып баруучулукка басым жасалып калган экен. Ооба. Бирок экөөнү тең алып кетем, үйдө флейтам бар, ойноп турам анча-мынча. Жакшы. Форма кармап турат. Форма кармап дегендей, Моцарт, Бахтарды да ойнобосом кичине баягы шутка бар го. Ошону ойноп коюшу мүмкүн. Тынай, сиз айтсаңыз, мына ушул инсан тобуна киргенде как солист болуп катары келдиңиз да. Ырыскелди Осмонкуловдуктан кийин жага чейин дагы солист бар беле? Жок болчумун. Ырыскелдиден жок, андан кийин Ошкордон бир кыз болгон, Ким Салтанат деген, бирок ал мындай эле. Аширова. Жок, Аширова эмес, башка. Алда Абдыраев да окуган, саксофонистка. Салтанат Сатыбалдиева. Да, алда ошо эметип анан чөтө немеги жанагы Хари Кришна деген менен кошулуп, ошо чөтө көңүл ошого бурулуп кетти. Анан ошо кичине. А так она очень талантливая была. Сиз ошо кандай келип калгансыз инсан тобуна? Шын айтсаңыз, кандай тандалып келип калдыңыз? Көчөдөн келип Мындай сырттан аябай жакшы эле байкап жүрүптүр булчу. Биздин эме Скейт айтканыңыз мок. Мындай бала бар азыр мындай. Мага өзүм окшошуп кетет деп. Жок, мага жетпейт деди бирок. Бирок кичине аны тарбиялап алып, мындай өзүң үтүктөп, кийинип алсаң жакшы болот деп. Тараштабалыш керек да, саптабалыш керек. Гөлдөн жана фестивалдарга катышып жүрдүк да, эми баягы бала кезде конкурстар болуп, кадыр-түн ошон жүрбөдүк, чогуу жүрбөдүкпү бизден. Биз тең тушпуз да. Анан ошол кезде эле бир көлгө келип эле анан кобурашып эле, мындай маек куруп эле, анан баягы тамырын тартып жүрүптүр да, көрсөчү. Баягы биз кыздарга тамырын тартабыз го, ушундай сыяктуу кылыпчы. Көрсө баягы адамбы, адам эмеспи, ошону билип жүрсө керек да. Эми чыгармачылыкты көрүп атат. В принципе, мынтип келип, мындай тарбиялап, антминсе келчүдөй дегенде ой менен, анан адамгерчилик сапатты акырын негизги ошону карап, анан бул 95-96-жылдарбы? Институтта окуп жүргөн кезде анан бир күнү келди. Уже аябай чечсе керек. Институтка келип эле жүр, бир-эки ыр бар, ошону жазып көрөлү, анда мындай деп жаздык. Мындай окшошуп, кичине эметибиз, баягы эмелерибиз, көңүлдөр келишти окшойт, жанагы стилдер, түшүнүктөр. Анан кийин келем ошентип биштешип көрөлү кетти, ошо менен эле анан иштешип кеттик да. Ошондон бери инсан тобунда жүргөнүңүз канча жыл болуп калды? 25 почти. Билинбей убакыт өткөн экен да. 5тен жыл болуп калдыбы? 25. Тынай келгенде ошо. Тынай экөөңүздөр да канат дуэттер деп калдыңыздар, менин оюмча, дуэт жаздырып экөөңүздөр. Канат бизге келгенде ошон ырдап көрөлү дедик, ырдап анан. Ырдачу эмесмин, мен өзүм урман аспапта ойноп жүрчүмүн. Анан эмне ырдап калдыңыз? Эркин Байкем эле ырда деп эле миним чыгарып салды. Эркин Байкем өзүнчө бир завод экен да, мындай айтканда, Башка тилде ырдачу да. Башкача адам да. Таланттуу киши эмесми, көп кырдуу дегендей. Көп кырдуу талант ооба. Анан кийин ошо
сен канаттырдашың керек, мындай деп жакшы сөздөр менен айтты. Нурландай түрчү ырдап көрбөйлү деп, ушул барбош керек деп өзү ук жүргөн го, анан кел көрөлү деп анан ырдады. Бул топто негизи Нурлан деген байке да бар. Бар, бас гитарада ден соктуу байланыштуу азыр эме. Үйдө эле биякта шаарда өзү филармонияда иштейт, баста ойнойчу. Мындай катышып жүрөбүз, чогуу эле жүрөбүз. Сырқап қалып, бүгін келе албай қалды, анан буюрса деп барсың. Жакшы, мынакей азыркы тапка байланыштуу концерттик залдар иштебей жатат, анан дагы көпчүлүк чыгармачыл чөйрөдө жүргөн агаларыбыз, эжекелерибиз анын дагы жолун таап онлайн түрүндө элге кино театрды дагы сунуштап, же болбосо кандайдыр бир концерттерди дагы көрсөтүп жатат да. Анан сиздерде да ушундай ой барбы, мындай онлайн түрүндө интернет менен байланыштуу элдин көңүлүн көтөрүп концерт тартылуу? Ең башында ушундай болгонбуз биз азыр өзүбүздүн эмебиз бар, мындай группабыз бар, Жамиля Муратова, Токоймбаева, биздин эмебиз. Да ошолордо эң башында марттарда биз ыр жаздырганбыз чогуу болуп, ошолор менен бирип. Ошо үйдө отуралы эшикке чыкпайлы, маска тагыналы деп элдерди үгүттөп ошол бир-эки ыр жазганбыз ошол убактарда. Инсандын тобуна ошо ойлошуп турат, ойлоп табасыз мындай онлайн концерт берели деп, бирок ресторанга жашынып. Мына 3 киши отурат. Ар жакта караса 200 киши отурат. Мен баягы күлкүмүштү бирок Жок, иштебейбиз, жазып койдук. Элдин жашырган нерсесин баарын ачыкка чыгарсаңыз. Иштебейбиз, 300 киши отурат, ошентип концерт айла жок бериш керек да. Доре спорт жабык, филармония жабык. Таңнур, эми атайын ырчылар келгенден кийин Сен өзүң билесиң, сен тойлорго апарып жүрүп атпайсың. мен билем, бирок сыр ачпаш керек. Бул сыр эмес да, Сиз сырдын баарын ачып салып атасыз депчи. Тамаша. Коммерческий тайнанбай эле жүргүлөчү. Сиздердин дагы мынакей чыгармаңыздарды укмайынча кетирбейбиз. Келиңиздер анда алдыда. Таңдыр, бул эмне деп ойлойсуң? Бир зулап. Бирөө айтат, буну бирөө бас гитара деп, же бул скрипка деп билбейт экен да. Бирөө айтып коет, бул эмне десе, бул баягы контрабаспы деген дейт. Ар кимдин немеси менен да. Орун алган Инсан тобунун сонун бир чыгармасына күбө болчу мүнөттөр дагы келди. Келиңиздер да бардыңыздар, биздин каташка кошулуңуздар. Келиңиздер, анда эмесе жагымдуу чыгарма Инсан тобунан болсун. жолулап өмүрдүн кымбат белеги күчөсөк ушул бак бакытка бакыт кошулар качпагын андан чочулар кадырлап күтсөк сүйүүнү түбөлүк созулар Берсе көбүнө теңинде бүтпөс бар арман
чоң рахмат Баракелде, сиздерге. кандай кереметтүү мыктыгыр. Келиңиздер орун алыңыздар. Мынакей жалпы бизде Кыргызстандын 7 дубаны көрүп турган учуру бүгүнкү коногубуз мына Инсан тобудагы жагымдуу жастар чармасын биздин элибизге калай калың журтка татуулап кетти. Сөз түрдө анан эмне үчүн Эркин мырза ырдабай отуруп калды деген болсо, Эркин мырзадан сонун бир чыгарма болот. Ага келиңиз анда сахнабызга келип, сиздин өнөрүңүзгө да чогуу күбө бололу. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге жакыныраак келиңиздер. Азыр скрипканын коштоосунда жагымдуу бир чыгармага күбө болобуз. Анда баардыгыңыздарды көңүлүңүздөрдү мына ушул жака бурабыз. Келиңиздер. келді. Чоң рахмат мына скрипканы коштоосунда кандай мыкты чарманы уктуп келиңиз орун алыңыз. Албетте теле көрүүчүлөр, бизде бүгүн мейманда мына өзүңүздөр байкагандай эле Инсан тобу болду. Анын жетекчиси Эркин Мерканов жана солисттерибиз Тынай Алыбаев, Канат Жумашев. Сиздерге телеграф билдиребиз. Бар болуңуздар. Устаттан шакирт өттү деген кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Бүгүнкү темабызда устат шакирт болду. Ошондуктан сиздерге дайыма ийгиликтерди каалайлы, жүзүңөрдөн эч качан күлүп кетпесин. Биз чакырганда дагы
дагы бир жаңы чыгарма менен күтөбүз, келип туруңуздар. Албетте. Сиздер үчүн ар дайым биздин эшигибиз ачык. Келиңиздер анда урматтуу теле көрүүчүлөргө. 7 дуандан көрүп жаткан биздин көрөрмандарга сиздерден жагымдуу бир каалоо тилек болсун. Эркин микрофон кыскача. Бир жакшылык болсун, силердин каналыңарга өркүндөп, мындан да жакшы болсун, анысы эле жакшы көрөрмандарыңар көп берсин. Кыргызстан, не только Кыргызстан, дүйнө жүзүнө таралсын. Чоң рахмат, кыргыз элибиз аман болсун. Бар тынчтык болсун, эң жакшы болсун. Чоң рахмат. Таягай. Эми негизинен кошулам. Ошол эле каалоолор баарыбыз эле чын жүрөктөн ойлоп атабыз. Жерибизде тынччылык, аманчылык болсун деп эле, биримдик, ынтымак болсун деп, анан оор сыркоодон тышкары болсун эл журтубуз. Оорубаңыздар. Ар бир үйдө жакшылык той болсун, бала төрөлсүн, сүйүү болсун, жылуулук болсун, үйдө кут болсун. Мен да кошулам. Жигиттердин айткан сөзүнө кыскача айтканда, Алла таалам, Кудайым биздин кыргыз жерибизди аман эсен коргоп дегендей өркүндөй берсин Кыргызстаныбыз дегендей. Чоң рахмат. Дагы да болсо бар болуңуздар. Сиздерди көргөнүзгө чындыгында абдан кубанычтабыз. Ал эми мынакей. Албетте теле көрүүчүлөр, мынакей бизде Инсан тобу болду. Инсандын астында дагы көптөгөн биздин мыкты меймандарыбыз дагы жакшы ойлорун, пикирлерин бөлүшүп кетти. Бүгүнкү темабыз да устат, шакирт деп аталды.